өзүм да башкача сезип турам. Анан кийин мындай жүрөк түшүү пайда болот экен деп койгула. Достор, мону карагылычы. Достор, азыр аэропортуна баратам. Өтө шашылып, тердеп дагы кеттим. Неге дегенде мен кичине кечирээк чыгып калдым. Кечирээк болуп, убакыт азыраак болуп калды. Анан бирок азыр аракеттенип атам эртерээк жеткенге. Азыр ошо жылайын деп атабыз. Автобустун ичинде. Буюрса самолетко түшүп учабыз. Так вот, биз уже уштук. Азыр видео тартканга кичине мүмкүнчүлүк жок болду, бирок ошондо деле аракеттенебиз. 7 saat жол болот. Өмүрүмдө Европага биринчи жолу баратам. Мурун Таиландга баргам, Турцияга баргам, Москвада иштеген, Казакстанда эми кандай өткөн, мен баардыгыбыз эле жүрүп келгенбиз. Ошо жаңы бир культураны көрөйүн деп, жаңы бир шаарды көрөйүн деп ушу Барселонага бараттым. Эми байкап көрөбүз. Силерге айтып жана көрсөтүп, видео тартып, силерди ыраазы кылып коеюн деп турдум. Ошо акыркы шампанскийди ичип, биринчи жолу Европага барат. Ошону деле майрамдап коеюн десемби. Келип жеттик, биз азыр чыгып бараткан болчубуз. Достор, буюрса азыр ийгиликтүү өтүп алдык. Документтерди текшерип, буюрса азыр жолго чыгабыз. Жолдорун издеп, мен сразу эле айтып кетейин, мен мындай экономичный варианттагы азыркы учурда ошо ковидтин ситуациясына байланыштуу оңой эмес болуп атат. Мындай ар кандай документтерди даярдаш керек, ошолорду сурап атат. Бияка келишти эле оңой эмес болду. Неге дегенде өзүм күнөөм болду. Кээ бир документтерди туура эмесирээк заполнять этип, көп нерсеге даяр эмес болуп калып турдум. Анан ошолорду эң акыркы пассажир болуп туруп кирдим да эмичи. Анан Кудай шүгүр жетиштик. Болбой калат экен дегенде ойлор кеткен. Калып каламбы депчи. Анан бирок шүгүр автобуска отурайын деп атабыз. Бул эң эле мындай арзан жол экен. 5 евро 90, короче 6 евро турат экен. Аэропорттон кетип бараткан жолдо эч кандай өзгөчөлүктөр жок экен. Любой эле өлкөгө барсаң ушундай бир көрүнүштөр болот. Даже ушундай өлкөгө келип алып, мындай чет жактан, аэропорт жактан келип атып, мындай түшүнөт экенсиң да, ар бир шаардын кандай уровеньде болбосун, өзүнүн туристический жери бар, жана мындай жөнөкөй жери бар да. Барселонанын мындай чет жактары мындай анчалык кооз эмес, мындай эң эле жөнөкөй жашоо менен жашагандар экен. Өтө жөнөкөй көрүнөт баардыгы. Эски дагы да.
эле келатып айттым эле чет жагында жүргөндө мындай Барселона чет жагы мындай өтө кооз эмес, жакшы эмес деп. Бирок чын-чынына келгенде, центрине келгенде оозун ачып эле калат экен. Өтө эле кооз экен, таза, анан мындай эми чыныгы туристтик шаар деп айтууга боло турган жер экен. Немесе достор, Каталонияны көрсөтөйк. Кыргызстанда адамдан коркуп мындай качкан көбүчкөндөр бул жактан өзүң коркуп качасың го мындай кийип албайын депчи. Okay. Anis, sabar. Barcelona. Coca-Cola. Thank you. Really? Сүрөттөргө бирок мындай аягына келип туруп акча сурайт экен да. Анан айла жоктон бересиң эми эчтеке дей албай. Анан көзгө мындай өтө эле ачки тагынайын дейсиң, неге дегенде күн чыгып турат, бирок ошол эле учурда тагынгым келбейт да. Неге дегенде мындай бул кооздуктугу мындай чыныгы жарык жүзүндө көрүш керек деп эсептейм да. Өтө эле кооз. Азыр ошо Каталониядан чыгып, өзүм жашаган хостелге көчтөй кетейин деп атам. Бир нерсе өзгөчө белгилеп кетиш керек. Мен эч кандай сим карта алган жокмун, интернет алган жокмун. Бул жакта көп эле жерде открытый Wi-Fi'лар бар экен. Ошондой бир жакшы бир көп мүмкүнчүлүктөр, жеңилдиктер бар экен. Азияга салыштырмалуу, Турцияга салыштырмалуу. Мисалы ал жакта мындай көп кандайдыр кездештирген жокмун тилекке каршы. Мен келип туруп, кээ бир адамдар сурап коет, адрестичи, айтсам күлөт. 1 эле саат бул жерде жүрөм депчи. Бул шаарда.
ушундай туристический магниттерди сатат. Баалары сөзсүз деген центр жакта кымбатыраак болушат, ошондуктан башка жактан кароого совет берем да, кимде ким чыкчу болот. Эми супермаркетине кирип көрөйүк, эмне деген өзгөчөлүктөрү бар экен, башка жактарга караганда азыр уже көздөргө тааныш нерселер көп учураган жок, бирок мындай болуп атат да, чекесинен. Продукция бир аз башкараак. Кыргызстанда жана мен өзүм Катарда жашайм, андан башка, бирок обычный общий сатылчу нерселердин бардыгы турушат. Бул жакта ром, вискилердин бардыгы, ошо биз көрүп жүргөндөй вискилер, продукциялар. Азыркы учурда мен правильный питаниеде жүрөм, ошондуктан мындай көп бургерлерди, башка нерселерди көп жейм маркетинен. Мондайды сатып алдым, протеин гоби. Бул овсянкада. Колдон келишинче правильно тамактанууга аракеттенейик. Вот. А то обычно бир жактарга кеткен сайын мындай лишний веси көтөрүп туруп кетчү. Маскамды жоготуп алган болчумун, ошондуктан бияктан сурашып атат, маскаңды ки же чык деп. Айла жок, чыгууга туура келди. Азыр бирок көрсөтөм го кайсы жактан кандай жер экенин. Аталышы момундай да, достор. Carrefour. Вот. Барселонада KFC-ге келдик. Турмуш болмуш. Ал жактан видео тартууга болбойт деп айтышты. Бул жакта KFC-дин фривери, сырный соус и сууну заказ кылып. Эми правильный питание деп айтууга болбойт, бирок ошондо деле мындай аракеттенип жүрөм. Нан, башка нерселерди жебегенге, углеводдорду азайтканга, бирок кээде уруксат берип койсо болот. KFC өзгөчө даамдуу экен бул жакта. Ар бир өлкөдө мен байкашымча даамы бир аз өзгө, мындай башкача болот да, айырмасы бар болот. Бул жакта мындай натуральности көбүрөөк мындай сезилет. Качествосу өтө үйдө болгону даже ушундай. Тоок этинен байкаса болот да. Барселонанын көчөлөрү абдан кооз экен. Күнчеле эч кимге тийишпей келе аттым. Көзүмө бир нерсе урунду да, ошондо ушунчалык мындай восхищение болду, то что сөгүнүйдүм дагы да. Бирок ошондой эле абдан кооз экен, азыр көрсөтөм, готический храмдын аты Ла Катедраль. Бул деген Барселонанын эң эле бир таанымал жерлеринин бири. Ичине кирип көрөбүз. Yep, sure. Thank you so much. Have a nice day, man. Take care. Короче, сейчас ичине кирип
Кафедральный көрөбүз. Билет 9 евро турат экен. Bunun için söz menен айтып бериш оңой эмес го дейм. Буну көрүш керек да, достор. Бул жакта болгон атмосфераны сөз менен айтып берүү, жеткирип берүү оңой эмес. Мындай жөн эле таң калуу пайда болот да, ушундай бир архитектураны, ушундай бир коздукту адам баласы мурунтан бери эле жаратып келип, эмне деген гана адамдар бул дүйнөдө жашаган эмес да, ушунун бүт баарын ойлоп чыгарган. Üstüne mumday lift менен чыгылышат экен. Бул жактан бир өзгөчө бир обзор пайда болду. Тосормон карагылчы. Özgöçü. Öte özgöçü. Başkaça. Достор, менде память өчүп калды, бирок мен телефонго тартып сиздерге көрсөтөйүн деп чечтим. Бул жагы Сартида деп аталат экен. Бирок достор, жаңы башында киргенде көп деле коркуу болгон жок, бирок азыр мындай жүрүп кишини көргөндөн кийин мындай ар кандай нерселерди көрөт экенсиң ичиненчи, мындай именно пьянство жактанчы мындай жүрөк түшүү пайда болот экен деп коелу. Коркуу кайсы бир айтып түшүндүрүш оңой эмес, бирок мындай кичине азыр уже чыккым келип атат да бул жактан.